Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар жана бир туугандар. Барыңыздарга Иса Машаяктын сүйүүсү салам айтам. Кайрадан силер менен чогуу ыйык жазуу менен сүйлөшкөнгө шарт түзүп аткан үчүн Кудай карашты айталы. Мен сиздер менен Башталыш китеби 50-бөлүм 15-аяттан баштап окуйм. Башталыш китеби 50-бөлүм 15-аяттан баштап. Жусуптун бир туугандары атасы өлгөндөн кийин Жусуп бизди жек көрүп калса эмне болот? Ага кылган жамандыгыбыз үчүн өч алгысы келсечи дешип, Жусупка мындай деп айттырып жиберишти. Атаң өлөр алдында Жусупка мынтип айткыла: бир туугандарың сага жамандык кылышты, алардын айыбы менен күнөөсүн кечир деген. Эми атаңдын, Кудайнын кулдарынын айыбын кечир. Бул сөздөрдү айтып жатышканда Жусуп ыйлады. Бир туугандары өздөрү да келип анын алдына жыгылып, эми биз сенин кулуңбуз дешти. Жусуп аларга: коркпогула, анткени мен Кудайдан корком. Сени мага жамандык ойлодуңар эле, Кудай аны жакшылыкка айлантты. Көп сандаган адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн ушун ишке ашырды. Ошондуктан коркпогула, мен сени бала бакыраңар менен кошо багам, деди. Ошентип Жусуп алардын көңүлүн тынчтандырып, жүрөк жылыткан сөздөрдү айтты. Жусуп Мисирде атасынын үй бүлөсү менен жашады. Ал 110 жыл жашады. Ал Эпрайымдын 3-чү тукумуна чейин көрдү. Ошондой эле Менашенин уулу Махирдин уулдары да анын көзү тирүүсүндө төрөлүштү. Жусуп бир туугандарына мындай деди: менин ичээр суум, көрөр күнүм аз калды. Бирок Кудай силерге келип, силерди бул жерден алып чыгып, Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка убада кылган жерге жеткирет. Анан Жусуп Исрайыл уулдарынан мындай деп ант алды: Кудай силерге келет, ошондо силер менин сөөгүмдү бул жерден алып кеткиле. Ошентип Жусуп 110 жашында көз жумуп, аны Мисирде бальзамдап табутка салып коюшту. Бул китеп, Башталыш китеби, бул адамдардын тарыхын, адам баласы кантип пайда болгон, кантип адам күнөөгө баткан, адамдар эмне себептен ар кандай тилдерде сүйлөйт деген ушул сыяктуу толтура суроолорго жооп берген китеп. Ушул китепте Жусуп деген адам, бул болсо Жакып деген пайгамбардын эң жакшы көргөн баласы эле. Биз буга чейин билебиз, ошол Жакып анын 12 баласы бар болчу. Бирок Жусуп болсо ошол атасынын эң сүйүктүү баласы эле. Башка балдарына караганда Жакып бул баласын абдан жакшы көрчү. Ага өзгөчө кийим тиктирип берчү. Ошентип Жусуп менен бир туугандардын ортосунда келишпестик, ичи тарлык пайда болду. Биз билебиз, бир күнү анын бир туугандары кой кайтарып кеткенде, Жакып өзүнүн баласы Жусупты чакырып: балам, бир туугандарыңды билип келчи. Алар кой кайтарып кетишти эле. Малдары аман эсенби, түгөлбү? Сен барып билип кел дейт. Ошондо Жусуп чыгып бир туугандарына жөнөйт. Ал баратканда Шекем деген жакка келет, ошол жактан анын өзүнүн бир туугандарын таппай коет. Ошондо ал жактан бир адамга жолугат дагы: ушул жактан менин бир туугандарымды көрдүңбү дегенде, алар Датанга кетти дейт. Анан Жусуп аны Датанга издеп барат. Ал жакка барса, чын эле Жусуптун бир туугандары ошол жакта экен. Ошол жакка барып, ал атасынын сөзүн айтат: мал жаныңар аманбы? Бирок Жусуп алыстан келатканда эле анын бир туугандары мына түш көргүч келатат. Аны биз эмне кылалы? Биз аны өлтүрөлү дейт. Ошентип алар аны өлтүрүүнү чечишти. Бирок аны арасында кайсы бир тууганы аны өлтүрүүнү каалабай, акырын аны алып, бошотуп, кайра атасына кайрып берүүнү каалады. Бирок бир туугандары аны алды дагы, кийимин сыйрып алып, аны бир үңкүргө таштап салышты. Жусуп болсо алардан жардам сурады, бирок алар укпады. Алар анын
чыгарууга жардам бербеди. Анан бир кезден алыстан кербен келатыптыр. Анан ойлонду, ушуга сатып жиберели деди. Ошентип Жусупту Мисирге өзүнүн бир туугандары болбогон бир акчага сатып жиберди. Ошентип Жусуп атасынын эң жакшы көргөн баласы кулчулукка Мисирге кетти. Ал кулчулукта эмне гана ишти көрбөдү, эмне гана башына кайгы түшпөдү. Ал атасынын жакшы көргөн уулу, ал Мисирде Патифар деген адамдын үйүндө кул болуп калды. Ошол жакта ал Кудайдын алдында жашагандыктан, ал Патифардын үйүнө Кудай батасын берди Жусуп үчүн. Бирок биз окуйбуз, Жусуп менен Теңир болду дейт. Жусуп кайсы гана жерде болбосун, Теңир аны менен болду. Бир күнү Патифардын аялы Жусупка жала жаап, аны зынданга каматты. Ошентип Жусуп зынданга 2 жыл отурду. Бирок ошол зынданда отурганда фараондун 2 адамы, бирөөсү шарап сунуучусу, бирөөсү нан сунуучусу фараондун алдында айыптуу болуп калып, алар дагы зынданга түшүп калды. Бир күнү ошол 2 адам түш көрдү. Алар түшүнөн ойгонуп, тынчы кетип турганда Жусуп келип сурады: "Эмнеге силердин тынчыңар кетип атат? Түшүңөрдү айткылачы. Балким мен түшүңөрдү жоруп берермин" дейт. Ошентип алар түштөрүн айтат. Жусуп болсо аларга түштөрүн жоруп берет. Бирок Жусуп кандай айтса, алардын жашоосу ошондой ишке ашат. Ал экөөнү зындандан чыгарат фараон. Шарап суунучуну болсо өз ордуна коет, ал эми нан суунучуну болсо дарга астырып салат. Бирок шарап суунучусу Жусуп жөнүндө унутуп калат. Ошентип 2 жыл өтүп кетет. 2 жылдан кийин фараон түш көрөт. Ал түшүндө ушунчалык тынчын ала турган түш көрөт. Бирок аны эч ким, анын акылмандары, көрөгөчтөрү, сыйкырчылары бирөө дагы анын түшүн жорой албай коет. Ошондо шарап сунуучусу Жусуп жөнүндө эстейт. Ал Жусупту алып келишет. Ошондо Жусупка келип, "Сени түш жорут деп уктум" дейт. Ошондо Жусуп айтат: "Жок, мен эмес. Теңир фараонго жакшылыкка жоруп берет" дейт. Ошентип Жусуп фараондун түшүн жоруйт. Ошондо ушунчалык туура жооп бергендигин көргөн фараон: "Теңирдин руху бар адамды биз башка жактан кайдан табабыз" дейт дагы, ошол Жусупту 2 адам кылып коет. Арадан жыл өтөт. 7 жылдык ачарчылык башталганга чейин 7 жылдык токчулук болот. 7 жылдык токчулук бүткөндөн кийин 7 жылдык ачарчылык башталат. Адамдардын эгини жок, наны жок. Ар кайсы өлкөлөрдөн Мисирге эгин сатып алыш үчүн келип турушат. Ошол учурда Жусуптун бир туугандары келет. Жусуп өзүнүн бир туугандарын көрүп, канча жыл өттү. Бирок Жусупту алар сатып жиберишпеди беле. Ошентип Жусуп өзүнүн бир туугандары менен сүйлөшүп, аларга ачыкка чыгып, "Мен атам тирүүбү? Мен атам дагы эле сообу?" деген ушундай суроолорду берип, анын акырында өзүнүн бир туугандарына ачыкка чыгат. Ошентип Жусуп өзүнүн бир туугандарын атасын Мисирге көчүрүп келет. Ана Мисирге көчүрүп келгенден кийин Жакып өзүнүн бир туугандарын, балдарын баарын чогултат дагы, ар бир баласы үчүн пайгамбарчылык айтат. Ар бир уулу кандай болот, анын келечеги кандай болот, ошонун баарын айтат. Ошентип ал акыркы керес сөзүн айтып, атасы көз жумат. Жусуп анын бир туугандары ошол атасынын көргө коюп келгенден кийин бир туугандары Жусупка келип айтышат: "Атам өлөрдүн алдында биз сага кылган жамандыгыбызды кечир деп айткан" дейт. "Сен бизди кечирчи, биз сага жамандык ойлодук." Анткени атасы өлгөндөн кийин алар ойлошту, Жусуп бизден өч алат деп ойлоду. Биз 50-бөлүм 15-аяттан окуганыбыздай, Жусуптун бир туугандары атасы өлгөндөн кийин, "Жусуп бизди жек көрүп калса эмне болот? Ага кылган жамандыгыбыз үчүн өч алгысы келсечи" дешип,
Жусупка мындай деп айтып жиберишти. Атаң өлөрдүн алдында Жусупка мынтип айткыла, бир туугандарыңар сага жамандык кылышты, алардын айыбын менен күнөөсүн кечир деген. Эми атаңдын Кудайынын кулдарынын айыбын кечир. Бул сөздөрдү айтып жатышканда Жусуп ыйлады. Ушул жактан Жусуп анын жүрөгү чыдаган жок. Анткени анын бир туугандары ал өздөрүнүн жандары үчүн коркуп турат. Анткени Жусуп агырлардан өч ала турган болсо ичак эле өч алып коймок. Бирок алардын жүрөгү дагы эле Жусупка ишенбестигин көргөндө Жусупка келиптир, бизди кечир, биз ушуга сага жамандык ойлодук, эми сен биздин күнөөбүздү кечир деп келгенде Жусуп ошол жактан ыйлады. Ошондо ал мынтип айтты: коркпогула. Анткени мен Кудайдан корком. Коркпогула. Анткени мен Кудайдан корком. Силер мага жамандык ойлодуңар эле, Кудай аны жакшылыкка айлантты. Силер ошол учурда буну билген жоксуңар. Бирок силер оюңарда мени жамандык кылып жок кылам деп ойлогонсуңар. Бирок Кудай менен болду. Көрсө Кудайдын планы бар экен. Кудайдын менин жашоомдо өзүнүн иши бар экен. Көрсө көптөгөн адамдарды куткарыш үчүн алдын ала эле мени Кудай ушул жакка жиберген экен. Карагылачы Жусуптун көз карашын. Ал ошол кыйынчылыктардын баарын өткөндөн кийин бул Кудайдын колу, бул Кудайдын планы экенин көргөн экен. Ал эми Жусуптун бир туугандары болсо, биз туура эмес кылдык, эми ал бизден өч алат деп алар дагы эле өздөрүнүн жандары жөнүндө ойлонуп коркуп атышат. Бирок Жусуп болсо алардын жүрөгүн тынчтандыра турган, алардын жүрөгүн жылыта турган сөздөрдү айтты. Жусуп эмне үчүн ушундай сөздөрдү айта алды? Эмне үчүн Жусуп аларды кечире алды? Эмне себептен Жусуп алар үчүн кам көрө алды? Анткени Жусуп Кудай менен болчу. Анткени Жусуптун жашоосунда оңой олтоң жашоо болгон эмес, анын жашоосу ушунчалык кыйын болгон. Ал кыйын жашоону башынан өткөргөн эле. Ал ачкачылык эмне экендигин, ал кул болуу эмне экендигин, ал бирөөнүн жеринде, бирөөнүн элинде жашаш кандай экендигин ал жакшы түшүнгөн адам болчу. Жусуп бир туугандарына айтат: коркпогула. Мен Кудайдан корком. Силер мага жамандык ойлодуңар. Бирок Кудай силердин жамандыгыңарды жакшылыкка айлантты. Эми мен силер үчүн кам көрөм. Мен силердин бала бакырыңар менен кошо багам. Карагылачы. Качан адам Кудайдан корккондо, качан адам Кудай менен болгондо, ал адамдардын жүрөгүн жылыта турган сөздөрдү айта алат. Качан биз адамдардын жүрөгүн жылыта турган сөздөрдү айта алабыз? Качан биз Кудайдан корккондо, качан биз Кудай менен болгондо, качан биз Иса Теңирисин алдында күнөөбүздөн кечирим алганда, биз адамдардын жүрөгүн жылыта турган сөздөрдү айта алабыз. Жусуп өзүнүн бир туугандарын андан ары бала бакырасы менен бакканга ал даяр болчу. Анткени ал анын жүрөгүн Теңир өзгөрткөн. Ал ошончолук кыйынчылык жашоон өткөндө анын жүрөгү ушунчалык Кудайга жакын болчу. Урматтуу бир туугандарым, чын эле биздин жашообузда биздин жүрөгүбүз кандай? Биз кандай жүрөк менен адамдарга мамиле кылабыз? Бул жактан Жусуп айтып атат: силер мага жамандык ойлодуңар эле. Бирок Кудай силердин жамандыгыңарды жакшылыкка айлантты. Биз Кудайсыз эмне деген каталарды кетирдик? Биз Кудайсыз кандай жашадык? Бирок качан биз Кудайга келип туруп, Иса менин күнөөмдү кечир деп айтканда, биздин каталарыбызды ал жакшылыкка айланткандыгын көргөндө, биз Кудайды даңктайбыз. Ал биздин каталарыбызды оңдойт. Ал биздин каталарыбызды өз калыбына келтирет. Ал бардыгын өз ордуна келтирет. Эгерде биз Кудайдын алдына келип туруп күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, өзүбүздүн катабызды сезип, моюн сунганда, Кудай биздин жашообуздан кереметтерди кылат. Карагылачы, Жусуп эмне деген кыйынчылыктарды көрдү. Бирок ошол кыйынчылыктардын максаты бар болчу. Ошол кыйынчылыктардын максаты көптөгөн адамдардын жанын куткаруу керек болчу. Кудай өзүнүн максатына жетти.
Анткени Жусуп тил алчак болду. Теңир Жусуп менен болду. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ошол кыйынчылыктардан Жусупту Теңир өзү чыгарып турду. Ошентип ал атасын акыркы сапарга узаткандан кийин ал дагы өзү карлыкка жетип 110 жашка чыкты. Ошентип 110 жашка чыкканда ал дагы өлдү, бирок өлөрдүн алдында Кудай силерге келет Мисир жерине. Ошондо Кудай силерди ушул жактан алып чыгып кетет. Ошондо силер менин сөөгүмдү бул жактан алып чыккыла. Ошол менин сөөгүмдү Ыбрайымдын, Ыскактын жана Жакыптын жерине алып баргыла. Ошол жака койгула. Анткени Кудай Жусупка ошондой болору жөнүндө ал ачып берген экен. Ошентип Израиль эли Жусупту 110 жашка чыкканда ал көз жумгандан кийин Мисирде аны бальзамдап табытка салып коюшту. Мына Жусуптун жашоосу ушунча батал өттү. Анын жашоосу көптөгөн адамдарга таасир берип, бүгүнкү күндө Жусуптун жашоосу азыркы күнгө чейин сүйлөп жатат. Урматтуу бир туугандарым, эгерде кимдин жашоосунда Кудайсыз болуп, Кудайдын сөзүнө тил албай, көп ката кетирген болсо, чоң үмүт, чоң убада бар. Эгерде ким Кудайына моюн сунган болсо, анда Кудай анын кетирген каталарын ал жакшылыкка айлантып коюуга анын кудурети жетет. Кудай сиздерге батасын берсин. Кудайга моюн сунуп, Кудайдын алдында жашаганга Кудай сиздерге өзгөчө күч жана мол батасын берсе экен. Силерге Кудайдын өзгөчө батасын каалайм. Аминь.